кыргыз паспорту менен келип Москвадан үй алыш үчүн эмне кылыш керек? Кыргыз паспорт менен келиш үчүн келип бул жакта биз официально иштеп атабыз го. Официально жумушу бар. Мекендештерибиздин бардыгы биз үй алып бергенге даярбыз. Москвадан үй алуу, мисалы үчүн мындай да, үй алуу деген сөз бул жашаш үчүн турабы. Кээ бирлер айтат, мен бул жерде көп жыл жашайм, мен үй алышым керек дейт. Себеби дегенде үйдү жашаш үчүн алган үчүн анан көбүнчө азыркы данный момент проблема регистрация болуп атат го. Мекендештерибиз ошон үчүн кайрылып атат. Регистрация кылат элем, үй алайын дейт. Эми Үй алгысы келип атат да, бир мекендеш биз көрүп отурат. Канча акчасы болуш керек үй алыш үчүн Москвадан? Москвадан үй алыш үчүн, эгер бул жерде нюанстар бар, если льготный ипотекага туура келсе, бизде азыр Рамазан айынын аягына чейин сиздерге общий биздин айта турган эмебиз бар эле. 1-апрелге чейин дейбизби, Рамазан бүткөнгө чейин, айтка чейин бизде услуга новостройкада бекер. Бесплатно. Ыйык Рамазан урматына ушундай акция жасадык. Биринчи негизи үйдү алганда эң выгодный бул наличка менен алган. Экинчиси, эгер наличка жок, ипотеканы колдонуп турган болсок, льготный ипотека менен новостройкадан первоначальный взносты берип алган жакшы. Нюанстарында. Үчүнчүсү, эгер первоначальный жок, бирок үй алат элем деп льготный ипотекага туура келген 6% менен семейный ипотека менен 5 первоначальный да алып беребиз, аны да алса болот. Расходторуга где-то 150дөн тегереги. Эгер 150 миң акчасы болсо, 5 первоначальный взнос семейный ипотека менен, эгер бирок семейный ипотека, льготный ипотекага туура келсеңиздер. Ассаламу алейкум, урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздер үчүн өтө бир пайдалуу маалымат алып берүүгө аракет кылабыз. Анткени азыркы учурда Москва шаарында биздин мекендештерибиз үй алып, путуна туруп, жана дагы да ушул Москвадан үй алсам экен, бирок кантип, кандай жол менен ишеничтүү инсандар аркылуу алууну билбеген мекендештерибиз көп. Ошол мекендештер үчүн мен жакшы бир маалымат алганы Азамат деген биздин агабызга келдим. Азыр подробно ошол Москвада ипотека боюнча сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Азамат кандайсыз? Кандайсың, жакшы өзүң? Амансызбы? Келип алдыңбы? Ошол өзүңүз тууралуу кыска нуска бир айтып берсеңиз, каяктан болосуз? Кимсиз өзү? Мен өзүм атым Азамат, фамилиям Салиев. Азамат Салиев. Ноокаттын кулу болом, Кыргызстандан. Эл катары эле Россияга мигрант катары келгенбиз. Биз дагы 10 жылдан ашты Россияда жүргөнүбүзгө. Көп иштерде иштедим. Көбүнчө мен турецкий строительный компанияда иштедим. Түрк лицейни бүтүргөнүм үчүн бир аз тилден пайдалуу болду. Ошол турецкий строительный компанияда тааныштарыбыз иштечү. Биз ошол жерде администратор, отдел кадры болуп 7-8 жыл иштедим. Көп Россиянын башка шаарларында куруучу компания болгон үчүн объект алат. Иш ошол жерде бүтүрүш керек, куруш керек дегенде биз да барып ошол жерде бүтүрүп Сочиде иштедим, Екатеринбургда иштедим. Көбүнчө Московской областта, Сколково жакта, Одинцово жакта иштеп турдук. Көп жыл курдук. Эми акыркы 2-3 жылда уже биз курулган үйлөрдү мекендештерибизге да пайдабыз тийсин деп сатып же болбосо алып берүүнү туура көрүп, азыр ушул иш менен эмгектенип келебиз. Негизи мен бул кесипти Планета 312де баштадым. Ошол компанияда иштеп, ошол жерден обучение алдым, ошол жерден опыт алдым. 1 жылдан ашты, өзүм компаниям Нуран недвижимость, өзүм компаниям ашып, өзүм ушул жерде авиамоторныйда, шоссе 19да иштеп келебиз. Ушул жердин жетекчисиз болсуз? Ушул жердин жетекчисибиз, ушул Нуран компаниянын негиздөөчүсү болом. Нуран недвижимость, Нуран аты менин экинчи кызым аты, өзүм кызым атына койгом, Нуран недвижимость деп. Элдер сурайт, Нуран деген эмне деген депчи. Негизи Нуран деген бул нурдуу деген мааниде да. Кызым атында ошентип Нур деп койгонмун. Анан агентствомдун аты да ошондой мекендештерибизге, башкаларга бир нур чачсын депчи, нурдуу болсо пайдалуу болсун деп Нуран недвижимость деп атын коюп, 1 жылдын жүзү болду ушул жерде иштеп жатабыз. Эң сонун. Эми сиздер ошол баягы агентство, риэлторлук менен иштейсиздер да? Ошол өзү негизи ушул риэлтор деген сөздүн мааниси кандай? Риэлтор ким өзү? Риэлтор деген реалция деген англис тилинен келет, мен билем. Недвижимость деген эле англисчеси. Ортомчу деген ортомчу эмес, риэлтор деп недвижимость алып саткан киши сыяктуу риэлтор болуп калган. Негизи риэлтор бул недвижимость. Мааниси англис тилинен келгенде. Мисалы үчүн мен үй алгым келип атат, өзүм
кантип алышты билбей атам. Ошондо риэлторго кайрылышым керек, ооба, кайрылсаңыз жакшы болот экспертке. Себеби дегенде бул жерде биз биринчиден өзүбүз үйдүн документтерин текшере албайбыз. Себеби дегенде текшергенде да түшүнбөшүбүз мүмкүн. Жөнөкөй адам. Биздин кесибибиз эмес да, мисалы үчүн. Башка бирөө мисалы үчүн башка иш кылышы мүмкүн, а башка ишти кылган адам именно риэлторлук услуг эмени, кызматты туура түшүнбөшү мүмкүн. Ошон үчүн бизге риэлторго обращаться эткен жакшы, ич болбосо консультацияны алыш үчүн. Эми услугасын пайдаланыш үчүн эмес, консультацияга келсе болот. Бизде консультация бекер. Биз мисалы үчүн негизи бул сферада билбеген кишилер үчүн биз көп айтат элек. Негизи обучениябыз деле бар. Бизде арзан эле. Биз аны окутуп үйрөтөбүз. Керек болсо өзү ошол бизге услуга төлөбөй, өзү үй алып алганга чейин биз сопровождение кыла беребиз да. Мисалы үчүн. А так бизде обучение окуган адамга биз чогуу иштегенде эле эме кылабыз, сунуштайбыз, анан башка жакта иштейм десе деле биз постоянный сопровождениеде болобуз. Бизден обучение алгандар бар, алар биз менен дайыма иштешип келет. Ал темада билбеген кишилер үчүн обучениябыз да бар. Бирок именно риэлторго кайрылып үй алган жакшы. Себеби нюанстар өтө көп. Если өзү барса, мисалы үчүн мошенникте түшүрүп алданып калыштан мүмкүн да. Ооба, бизге да көп кайрылат. Буга акча берип ала албай жатам, буга акча берип ала албай жатам деп. Ошон үчүн кыйын. Өзү обязательно риэлторлор аркылуу, анан ишеничтүү. Азыр Москвада мен көп айтат элем. Ишеничтүү, анан алдабайм деген, мисалы үчүн анан опыту бар, көп документ билген. Мисалы үчүн Сөйдеңде азыр риэлтор бар, мен мисалы үчүн билбейм точно ким экенин, бирок бир киши келди, ого алдандым, 1,5 миллион акча бердим. Даже первоначально берип салыптыр, акчасыны ала албай жүрүптүр. 1 жылбы, 2 жыл болуп кетиптир. Ошондойлор көп. Акча бербеңиздер. Мисалы үчүн көп акча сураса, көп акча бербеңиздер. Бизде мисалы үчүн эгер үй алам деп документация же болбосо консультацияга келгенде документтер менен кошо биз бир 20 000 эле аванс алабыз да, предоплата. Анан бул эмне үчүн 20 000 алабыз? Биз жумушту баштаганда бизде расходдор болот, убакыт кетет, там документация жасайбыз. Ошонун тиги адамдын серьезный мамиле кылганын биле алабыз да, 20 000 депчи. А эгер биз ошондо деле 20 000 алып иш баштап, мисалы үчүн биз ишибизди аягына чыгара албасак, ошол 20 000 акчаны кайра беребиз. Биз иш бүтүрбөгөн болсо, биз мекендешибиздин ишин аягына чейин чыгара албасак, биз акчасын кайра беребиз. Демек мындай экен, мен түшүнүм боюнча силерге бир клиент келди, келип туруп аванс катары 20 000 берди. Сиздер полный акчаны сурабайсыздар тиги? Жок, биз эч ким ошо биздин өзүбүздүн мисалы үчүн услугабыз негизи аз турат. Биз бар акчаны эч качан сурабайбыз. 20 000 предоплата бул ошол кишинин ушул үй алам деп максат койгондон кийин ошол 20 000 бир серьезность катары биз кээде мисалы үчүн ишти баштайбыз да, анан эч акча албасаң, анан тиги адам передумал десе, биз убактыбыз жөн эле кеткен болот да. Ошон үчүн биз 20 000 предоплата алабыз. Андан көп албайбыз. Калган акчаны бүткөндөн кийин. Калган акчаны биз үйдүн документтерин баары бүтөт, сделка бүткөндөн кийин калган акчасын алабыз. Эң сонун. Ошол сиздердин компанияларыңыздардан канча биздин мекендештерибиз үйлүү болду азыркы учурда? Биздин компаниядан жыл айына бир эсептегенде бир 10 киши, 12 киши эсептесек, билбейм бир жылда канча болду. Анан мен мурда деле негизи өзүмдүн опытымды айтсам, өзүм мисалы үчүн планетада иштеп жүргөндө 7-8-10 кишиге чейин өзүм жалгыз үй алып берчүмүн да. Көп эле кишилерге үй алып бердик, опытыбыз жакшы, өзүбүз иштеп келебиз бул тармакта. Көп нюанстарын баарын билебиз. Обязательно кайрылыңыздар, потому что консультацияны деле көп жерде туура эмес берет. Консультация очень важно, мындайча айткандачы. Себеби дегенде клиент биринчи келет, мекендеш мисалы үчүн. Консультант адам берген маалыматты эле алып калат да. А консультант эмнени берет? Көп жерде туура эмес берет. Биз аны айта албайбыз да. Биз билбейбиз. Ошон үчүн бизге эч болбосо бизден үй алабыз десеңиз деле, бизге бир кайрылып коюңуздар. Консультация үчүн бизде консультация бекер. Кайрылып коюңуздар. Ооба. Себеби дегенде бул сиздер үчүн дальнейший башка жерге барсаңыз деле плюс-минус салыштырган деметесиздер да. Да. Или башка жерге барган болсоңуздар, бизге келиңиздер, салыштырасыздар. Себеби салыштыруу менен кетсеңер жеңил болот, алданбайсыңар деген сөз да. 1-2 жерге сөзсүз баргыла. Алыштан мурда хотя бы 2 же 3 жерге. Бир жерге барып ошол жерден алып калбаңыздар үйдүчү, потому что алданып калуу ыктымалы көп болот. Ооба. Консультация бекер болот атгандар. Жөн эле келип, бир сыра көрүп, учурашып, кандай болот, кызыгып көрсөңүздөр болот экен. Көп биздин мекендештерибиз өтө көп да. Ипотека мисалы үчүн алгандар, ипотека алып ушул жерде жашаган мекендештерибиз көп тургандар. Дагы эле кызыгып жүргөндөр бар да.
ошол Москвадан үй алуу канчалык деңгээлде керек деп ойлойсуз? Кайсы плюстарын айтып бере аласызбы? Ооба, Москвадан үй алуу, мисалы үчүн мындай да, үй алуу деген сөз бул жашаш үчүн туурабы? Анан биз көбүнчө баарыбыз эле бул жака келатканда, мисалы үчүн 2 жыл деп 3 жыл анан үй салсам, аялга же болбосо машина алсам дейбиз да, келебиз. 2-3 жылда ал максатыбызга жетебиз. Эми шүгүр, Алла берет. Биз жеткенден кийин дагы эле кетпейбиз да. Бул жакта жашай беребиз. Карасак уже жашообуздун жарымы кеткен болот. Анан ойлонобуз дагы, эмне кылабыз бул жакта? Дальше жашаш керек да, туура. А жашаш үчүн эмне? Үй керек. Анан ошентип кээ бирөөлөр кеч калып, мен кеч калдым, мурда албаппын деп келишет. Кээ бирөөлөр айтат, мен бул жерде көп жыл жашайм, мен үй алышым керек дейт. Себеби дегенде үйдү жашаш үчүн алган үчүн анан көбүнчө азыркы данный момент проблема регистрация болуп атат го. Мекендештерибиз ошон үчүн кайрылып атат. Регистрация кылат элем, үй алайын дейт. Эми, к сожалению, азыр регистрация проблема, бирок вторичкада ставкалар көп. Ошон үчүн биз основном новостройка менен иштеп атабыз. Вторичка болсо деле биз 3 миллион банктан, 3 миллион 4 миллиондон көп албаганды совет берип, ошентип консультация берип, азыр арзаныраак үй же болсо өзүңөр көбүрөөк акча таап, банктан азыраак акча ала алып атабыз. 3 миллион 4 миллиондун тегереги. Андан көп алса көп төлөп калат айына. Ооба. Азыр эми мисалы үчүн үй алгысы келип атат да, бир мекендеш биз көрүп отурат. Канча акчасы болуш керек үй алыш үчүн Москвадан? Москвадан үй алыш үчүн эгер бул жерде нюанстар бар, если льготный ипотекага туура келсе, бизде азыр Рамазан айынын аягына чейин новостройкадан льготный ипотека менен 6% менен эгер граждан Россиянын 7 жашка чейин балаңыз болсо, биз бесплатно алып берип атабыз. Биз услугабыз бесплатно. Ыйык Рамазандын урматына Рамазандын аягына чейин, мисалы ал келатат, бир жума 10 күн даярдансак Рамазандын бүткү чейин сиздерге общий биздин айта турган эмебиз бар эле. 1-апрелге чейин дейбизби, Рамазан бүткөнгө чейин, айтка чейин бизде услуга новостройкада бекер. Бесплатно. Ооба. Ыйык Рамазандын урматына ушундай акция жасадык. Өтө сонун туугандар, кайрылыңыздар. Мен айтайын дегеним, мисалы үчүн первоначальный взнос жок деле үй алса болобу деген максат. Ал темалар өтө нюанстары көп. Биз айтат элек, биринчи негизи үйдү алганда эң выгодный бул наличка менен алган. Экинчиси, эгер наличка жок, ипотеканы колдонуп турсак, льготный ипотека менен новостройкадан первоначальный взносты берип алган жакшы. Нюанстарында. Үчүнчүсү, эгер первоначальный жок, бирок үй алат элем деп льготный ипотекага туура келген 6% менен, семейный ипотека менен 5 первоначальный да алып беребиз, аны да алса болот. Эми первоначальный, без первоначальный болгондо ошондо примерно минимально расходторуга где-то 150ден тегереги. Эгер 150 миң акчасы болсо, без первоначальный взнос семейный ипотека менен, эгер бирок семейный ипотека, льготный ипотекага туура келсеңиздер, бул гражданство Россия, анан 7 жашка чейин бала болсо, биз 150 миң тегерегиде азыр Рамазандын аягына чейин, оразанын айтка чейин бизде бесплатный болуп атат. Сиздердин расходторуңуз примерно 150 миң тегереги болот. Без первоначальный взнос 150 миң менен алса болот экен туугандар. Эми бул граждан Россияларга? Граждан Россия 7 жашка чейин баласы болуш керек. Өзүбүздүкүлөр үчүн эле камдалган? Кыргызстандыклар, мисалы үчүн кыргыз паспорту менен келип, Москвадан үй алыш үчүн эмне кылыш керек? Кыргыз паспорт менен келиш үчүн келип бул жакта биз официально иштеп атабыз го. Официально жумушу бар, мекендештерибиздин бардыгы биз үй алып бергенге даярбыз. Официальный жумуш болот, себеби банктар официальный жумушу жок эмеге, клиентке, кардарга ипотека оформить кылбайт. Себеби официальный жумушу жок адам иштебейт экен, менин акчамды кантип берет дейт да. Ошондой көз карашта. Эми, к сожалению, бул жашоонун чындыгы ошол. Ошон үчүн официально иштесеңиз, граждан Кыргызстан болсоңуз деле сиздерге үй алып бергенге жардам беребиз. Бизде услуга вторичный рынокто 100 миң. Сиздердин услугаңыз бар? Услугабыз. Арзан экен туугандар. Мен 400 миң деген да мага бирөө. 400 миң бул кээ бир агентстволорду билебиз, бирок 400 миң бул расходтор менен. Себеби дегенде 200-250 миң негизи услуга алышат. Анан үстү 100 миң, 150 миң бул расход.
Бул расходду отдельно эсептеп айтышат, бирок баары кардардан баары сумма бир чыкканы үчүн үйдүн баасынан сырткары бир чыкканы үчүн элдин баары 400 000 расход кылып калышат да. Услуга плюс расход болуп баарын бир эсептейт дагы, анан услугасы ушунча экен деп айтышат. Бул бир аз так эмес маалымат, тактап кетейин. 200-250 миң услугалар негизи Москвада, а бизде 100 000. Эң сонун. Дагы кандай сөздөр бар өзү айтайын деген мекендештерге? Мекендештерге айтайын деген компьютер жандырып коюпсуз аны. Ооба, бул жакта эми негизи мекендештер көбүнчө эме кылышат. Суроолор бар да, мисалы үчүн айга канча төлөйм дегенчи. Ооба. Ошолор. Биринчи эле суроо да, мисалы үчүн айына канча төлөйм дейт да. Анан чындап эле бул туура маанилүү, жакшы суроо. Негизи сурала турган суроо да. Эгер недвижимость мисалы үчүн азыр семейный ипотека bir 12 миллион да, бул максимум лимит. Эгер 12 миллионго биз үй алсак, новостройкадан, первоначально биз банктын требованиясы да бул 20% берели. Максимальный срок 30 жыл, процент ставка 6. Бул эми 12 миллионго үй алсак, айына 57 000 төлөнөт. Первоначальный взнос бериш керек, берген чакта. А эгер биз первоначальный бербей турак болсо, мисалы үчүн без первоначальный болсо, биз бул жерде без первоначальный болгондо 12 миллионду банктан алсак 71 000. Бул ошондо 12 канча комнаталык квартира болот? Бул негизи бул жерде бул акчага 2 комнат, 3 комнат эмес кой, бир 2 комнат 50 квадраттын тегерегиде үйлөрдү алса болот. 12 миллионго 2 комнатабы? 3 комната деле келет го дейм. 3 комната келет, бир аз эми алысыраак болуп калышы мүмкүн да. Бул эми кайсы жерлерде болуп калышы мүмкүн ушул? Химки, Видный. Да. Негизи жакын. Москва, Химки, Видный. Анан негизи 10 миллионго деле алса болот. 10 миллион, эгер 10 миллион болсо, первоначальный взнос берген болсок 20%. Мен максимальный лимит эсептедим да. А негизи 10 миллионго да алса болот, айына 48 000 төлөнөт. 48 000 төлөп берет. Ооба. Ипотека 6%, эң выгодный азыр семейный. Вторичкада 29-30 болуп атат. Биз вторичкадан азыр бул сумманы алсаңар кыйналып каласыңар, эми кыйын болуп калат төлөөчү. Ошон үчүн семейный менен 6% менен алыңыздар деп айтабыз. Бул инфляциянын дагы астында 6% негизи билинбейт. Үйдүн баасы жыл сайын көтөрүлө берет. А сиз 6% болуп бул срок, ушул срокко чейин 6% ставка эч качан өзгөрбөйт. Бүгүн фиксироваться этилет, кредиттин договору бүгүн жазылат, бүгүн кол коюлат, ошол бойдон калат. Аренда жыл сайын өсө берет. Ошон үчүн өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдү алган выгодный. Примерно 2 комната 10 миллионго да алса болот. Ошондой. Канча 60 000 болду да суммасы? Жок, 47 000. 47 000. 48 000 болуп калат экен тогондо. Азыр Москвада деле 2 комнаталык квартираны 48 000ге табыш кыйыныраак го дейм. Азыр Москванын өзүндө аябай кымбаттап кетти. 60 000 да, 60 000, 65 000 болуп кетти 2 комнаталар. Эски мурда снимать этилгендер может быть арзаныраак, 45-50 болушу мүмкүн. Жаңы снимать этебиз десеңер 60-65 000. Аренда да көтөрүлдү. Ошол Сапар мырза, биз неме деши? Эң акыркы суроо, мисалы үчүн сиздер мындай документация жагынан кандай болуп калат? Өзүңүздөрдүн юристиңиздер барбы? Документация боюнча алданып калбайбы? Документация боюнча негизи эле биздин компанияда 7-8 киши иштейбиз азыр. Мен негиздөөчүсү катары өзүм постоянно офисте болом, өзүм контроль этем бардыгын. Бизде бир юрист, 2 брокер, 3 риэлтор бар. Ошон үчүн булардын бардыгын жумуштарын мен өзүм контроль этем. Биздин юрист бар, документация боюнча именно недвижимость сферасында 20 жылдык опыту бар. Бардык нюанстарды өзү карап, өзү контроль кылат. Мен өзүм дагы как брокер, как риэлтор, как консультант катары бардык маалыматтарды толук кардарга беребиз. Себеби дегенде көп жерлерде маалымат бербеши мүмкүн, же түшүнбөй калышы мүмкүн кардар. Биз түшүндүрөбүз, түшүнгөнгө чейин андан кийин чечим алат. Биз максатыбыз ошол үйдү алгандан кийин ипотекага алынат, анан 1 жыл, 2 жыл төлөбөйт. Көп убакыт төлөйт, көп мөөнөт төлөйт. Ошон үчүн ошол үйдү биздин максатыбыз төлөп өзүнө ошол акчадан, карыздан кутулуп алышын каалайбыз. Ошон үчүн көбүнчө биз толук түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Жарым түшүнүп калса да эртең бүрсүн кыйналып калышы мүмкүн. Түшүнбөгөн жерлери болсо
сурап түшүнүп анан кийин биз именно документация боюнча кредитный договор банк менен түзүлөт. Бизде мисалы үчүн посредник деп ойлобосун эч ким. Баардыгы ошентип ойлошу мүмкүн негизи, риэлтор посредник депчи. Биз просто кызматыбызды эле көрсөтөбүз. А так биз бар жок түшүндүрөбүз. Кредитный договор банк менен түзүлөт, кардар менен банктын ортосунда. Биз аркылуу эмес. Көп ойлойт экен биз ставка коюп алабыз депчи. Жок. Ортодо биз какой-то чай салгандай жок, андай эмес. Кредитный договор кардар менен банктын ортосунда түзүлөт. ДДО деп коет, договор долевой части. Үйдүн застройщик менен кардардын ортосунда түзүлөт ДДО. Эч кандай биз посредник эмеспиз. Анан үйдүн документи бул Росреестр, бизде Госрегистр деген Кыргызстанда. Росреестрдан ошол кардардын атына биз мамлекеттик Росреестр бар бул жакта. Полностью ошол жерде реестрде турат. Мамлекет өзү ошол кишинин атына ошол үйдү атап берет. Выписка ИЗГРН деген документти ошол кардардын өзүнүн атына биз алып беребиз. Полностью ушул 3 документ, основной документ үй үчүн ипотека алып атканда. Ошон үчүн эч кандай биз ортомчу эмеспиз. Биз только кардарды ошол үйдү алып, ошол үйгө киргенге чейинки документациялардын баарын толук текшерип, үйгө киргизгенге аракет кылабыз. Эң сонун. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр. Колдон келишинче толук маалыматты бергенге аракет кылдык. Бул дагы деле толук эмес. Сиздер толук маалыматты дагы ушул жерге келип, ошол менин ордумда отуруп, жүзмө-жүз сүйлөсөңүздөр, дагы ушул сиздердин шартыңызга карап, сиздердин мындай шартыңызга карап туруп полный түшүндүрүп берет да. Мына болсо, мына кыскасы өтө көп сөздөр болот туган бул жерде. Анан ошол телефон номерлер турат, туган адрестер турат. Келип, байланышып, кызык болсо чалыңыздар. Анан кийин ушул Азамат агабыздан үй алгандар болсо дагы комментарий жазып коюңуздар. Биз алдык, мынакей шатабыз деп. Ооба, комментарийге жазышат буюрса. Ошол келгениңерге рахмат. Биз постоянно ушул жердебиз, консультация бесплатно. Келиңиздер консультацияга, обязательно консультацияга келиңиздер. Андан кийин өзүңүздөр чечим чыгарасыздар. Все, бар болуңуз.